Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Осмон империясы. Сабактын планы. Осмон империясынын түзүлүшү. Осмон эмирлиги. Империянын ички түзүлүшү. Аскердик администрациялык система. Империянын аскердик лендик системасынын кризиси. Султандардын реформалары. Осмон империясынын саясий кубаттуулугунун начарлашы. Кече Азияга түрк тилдүү уруулар биздин замандын 1-миңжылдыгынын ортосундагы элдердин улуу көчүдөрүндө барган. 11-кылымдын аягында крестүүлөрдүн жеңилип калган селжуктардын Рум султандыгынын өкүмдары борбору Анадолунун түпкүрүнө, Византиянын чек арасына жакын жерге көчүшкөн. Султандын түпкү калкын түрк өгүздөр түзгөн, ошондой эле түрктөшүп кеткен гректер, армяндар, анча-мынча грузиндер, перстер түзгөн. Осмон эмирлиги. 1299-жылы Осмон бей Осмон эмирлигин түзгөн. Илихандар монгол мамлекетинин алыстыгы жана Византиянын алсырашынан пайдаланып, анын кече азиялык провинцияларын улам кошуп отурган. 14-15-кылымдарда Осмон түрктөрү Кече Азияны, Балкан жарым аралын, Молдованы басып алган. 1453-жылы Константинопольду басып алып, Византия империясын кулаткан. 1475-жылы Крым хандыгы түрк султанынын вассалы болгон, Чыгыш Анадолу аймактарын да басып ала баштаган. 1506-жылы мамлюктардын аскери талкаланып, Сирия менен Хижаз, Мекке жана Медина шаары менен түрк султанаты колуна өткөн. 1507-жылы Египет түрк провинциясы болуп калат. Ошентип Балкан, Крым жана Араб халифатынын дээрлик бүт аймагы Осмон империясынын составына кирген. Осмон империясы Европа, Россияга коркунуч туудуруп турган. Осмон империясында Сулайман I Канунинин башкаруу мезгили алтын доор болгон. Империянын жери кеңейтилип, Тимарлар системасы калыптанган. Аскердик лендик системанын кризиси. 19-кылымдын башында Осмон империясы Европадагы эң оорулуу адамга айланган кризистер пайда болгон. Мисалга, империянын калкы тез өскөн. Иштетилүүчү жерлердин аянты кеңейтилген эмес. Тимарлар бытырап, киреши азайган. Таптакыр жери жоктор пайда болгон. Дыйкандардын жерлери тартылып алына баштаган. Казынага түшкөн салыктар азайган. Тимар ээлери согушка жөндөмдүүлүктөрүн жоготушкан. 1656-жылы улуу вазир Мехмет Көпүрөлү реформаларды жүргүзгөн. Натыйжада тескерисинче Тимарлардын аскердик жөндөмдүүлүгү начарлаган. 18-кылымда Түркиянын аскердик саясий кубаттуулугу начарлаган. 1740-жылы европалык соодагерлерге артыкчылык берилип, империяга европалык капитал киргизилген. Султандардын реформалары. Селим III жана Махмуд II султандар жүргүзгөн реформалар. Янычарлар корпусу жоюлган. Европалык үлгүдөгү жаңы армияны түзүүгө басым жасалган. Европадан адис консультанттар чакырылган. Мисалы, Пруссиялык аскер башчы Мольте. Мурдагы сипахтын ордуна туруктуу армия түзүлгөн. Мусулман эмес элдерден да армияга кабыл алуу башталган. Махмуд II башкаруу мезгилинде европалык үлгүдөгү жаңы министрликтер түзүлгөн. Салык системасы, маданият чөйрөсү да иретке келтирилген. Султан Танзимат реформаларынын 3-турун аяктаган. Түркиянын саясий кубаттуулугунун начарлашы. Түркия 18-кылымда Австрия, Россия, Иран менен болгон согуштарда Босния, Тебриз, Азов деңизи жана Запорожьеден ажыраган. 18-кылымдын аягында Магриб, Египет, Арабстан жана Ирак жерлери мурдагыдай көзөмөлдөнбөй калган. Наполеондун египеттик экспедициясы да Түркияга терс таасирин тийгизген. Ваххабилердин көтөрүлүшү чыгып, Арабстандан айрылган.
Осман империясынын начарлашы. Ваххабилердин көтөрүлүшүнөн кийин Арабстан Египет пашасы Мухаммед Алинин колуна өткөн. 19-кылымдын 20-жылдарында Балкандагы көтөрүлүштөн кийин Грекия көз карандысыздыкка, Сербия жарым-жартылай автономияга ээ болгон. Ошентип, Осман империясынын аймагы кичирейип, саясий кубаттуулугу начарлай баштаган. Үйгө тапшырма үчүн суроолор. Осман империясы качан түзүлгөн? Империянын ички түзүмү кандай болгон? Аскердик лендик системанын түзүлүшү кандай эле? Эмне үчүн бул система кризиске кириптир болгон?